Саламатсыңар балдар. Биздин бүгүнкү сабагыбызда конок бар. Ал коногубуз үкү. Ал жөнөкөй үкү эмес. Ал акылдуу жана билимдүү. Үкү биздин сабагыбызга, башкача айтканда кыргыз тили сабагыбызга жана кыргыз тили боюнча тесттик суроолорубузду иштөө ишмердүүлүгүбүзгө күбө болмокчу. Анда эмесе, ийгилик. Биринчи суроо. Кандай сүйлөм мүчөлөрүн билесиңер? Баш жана терс, баш жана айкындооч, ачык жана туюк, же болбосо каратма жана айкындооч. Экинчи сурообузду окусак, бирөңчөй мүчөлөр кантип ажыратылат? Биз билебиз, тырмакча мененби, же сызыкча мененби, кош чекит мүмкүн, же үтүр мененби? Бирөңчөй баяндооч кайсы сөз түркүмдөрүнөн куралат? Тактоочтон болушу мүмкүн, же сырдык сөз, атооштуктар болушу мүмкүн, же болбосо этиш сөз. Самат, Адилет, эртең, эрте келгиле. Мында көп чекиттин ордуна туура келген сөздү койгула. Экөөң тең, эч качан, бардыгы, же төмөндөгүлөр. Кийинки сурообузду окусак анда, кириндүү сөздөр маанисине карата бөлүнөбү? Эгерде бөлүнсө, канча мааниси бар? 5 мааниси, Б вариантында 6 мааниси, 4 мааниси, Г вариантында 7 мааниси. 6-чы суроо. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүндө да түшүндүрмө мүчө болобу же катышабы? Ооба, кээде гана. Ооба, болот. Жок, катышпайт. Мында мүмкүн туура жооп. Жок. Кандай сөздөрдүн түрүн билесиң? Балдар, биз көп сөздөрдүн түрүн билебиз. Бир муундуу жана көп муундуу, бир уңгулуу сөздөр, антоним сөздөр, синоним сөздөр, сырдык сөздөр, каратма сөздөр, амоним сөздөр. Бирок биз бирин гана тандайбыз. Ачык муундуу мисалдарын белгиле. Балдар, мында 4 варианттын бир гана вариантында ачык муундуу мисалдар жазылган. Тала көчө тартип, ачык бала тала, талаада кыздар, тала бала ара. Балдар, бул жаңылмачка да окшошуп кеттиби? Жакшылап ойлонобуз. Көңүлдү чөктүрбөйбүз. Ташымал деген эмне? Сөздөрдүн жаңы жолго муунга бөлүнүш тартиби. Сөздөрдүн муунга же болбосо уңгу мүчөгө бөлүнүшү. 10-чы сурообуз, жыйынтыктоочу суроо. Макалды толукта. Азаматка дайыма эмне? Жол ачыкпы же акча беришеби? Рахмат айтышабы же бата тилешеби? Мына балдар, биздин тесттик суроолорубуз менен тааныштыңар жана жооптору менен өзүңөр билимиңерге менен белгилейсиңер. Сабакка катышкандыгыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.